биз ойлогондой татыктуу гимн жазылган эмес. Бүгүнкү күндө эптеп эле бүгүнкү ырдалып аткан гимнди өзгөртүү эмес. Биз келечекте кыргыз эли 1-класстын окуучусунан 70-80деги карыяга чейин эркин гимнди бардыгы ырдаш керек жана текст да ошого ылайыктуу жазылыш керек деген максат. Мамлекеттик гимн боюнча маселе каралып, маселе артка жылдырылды, кайтарылды. Анткени биз мына ошол комитеттин мүчөлөрү менен бирге ал гимндин текстин дагы, музыкасын да уктук, көрдүк, окудук, бирок тилекке каршы биз ойлогондой татыктуу гимн жазылган эмес. Андыктан биз ошондой чечим кабыл алдык. Комитеттин эле кароосунда буну артка кайтаруу боюнча. Биздин максат бүгүнкү күндө эптеп эле бүгүнкү ырдалып аткан гимнди өзгөртүү эмес. Биз келечекте кыргыз эли 7 жашар баладан 1-класстын окуучусунан 70-80деги карыяга чейин эркин гимнди бардыгы ырдаш керек жана текст да ошого ылайыктуу жазылыш керек деген максат. Анан мен мына гимн жаза турган, кийинки конкурска катыша тургандарга айтып коет элем. Мына бардыгы марш түрүндө жазылганда, бул маршты бардыгы ырдай албайт. Ошон үчүн эркин болуш керек. Жанагы кыргыз жерине окшогон, мекени мейкинге окшогон мындай эркин жазылыш керек, музыкасы дагы. Биз баягы советтик түзүлүштөгү марш стилинен кетишибиз керек. Мына ошондо өзүңөрдү убара кылбай ушундай эркин жазсаңыздар, биздин бардык жарандарыбыз жеке эле бир мамлекеттик же саясий иш-чараларда эмес, ар кандай мааракелерде, тойлордо да ырдай тургандай гимн болуш керек. Биз максатыбыз ошол. Ошондуктан биз аны четке кактык. Сөзсүз конкурс уланат. Бардык Кыргызстандын жарандары катышууга толук акысы бар. Аны үчүн атайын байгелерди да урматтуу президентибиз менен биргелешип чечип койгонбуз. Экинчиси, мына тейлөө кызматтары боюнча сөздөр аябай көп, элде нааразычылыктар көп. Мына айрыкча Алмаз Акунжанович, ушу министрлер кабинетине чоң мындай сын пикирлер айтылып атат. Кафе, ресторандарда тейлөөгө байланышкан бая пайыздарды алып, тейлөө бекер деген менен дароо ошол кафе, ресторандардын кожоюндары тамак аштын баасына ошону кошуп койду дейт. Ага акылдын деле кереги жок да. 10%, 15%ды кошуп койду, алар уттурган жок. А карапайым элдин чөнтөгүнө эч кандай бул таасир эткен жок. Ошон үчүн ушундай кадамдарды жасаарда мындай анализ кылып жасаш керек да, жөн эле жасап койбой. Мына ушул маселени да караш керек. Бизде бүгүнкү күндө такси кызматы болобу, чач тарач болобу, кафе, ресторандар болобу, бүт бардыгы дүйнөлүк чоң ири борборлордон да ашып кетти. Баалар аябай кымбат. Эл аябай нааразы буга. Министрлер кабинети татыктуу иш алып барбай жатат бул боюнча. Министрлер кабинетин биз мына атайын ушул февраль айына чакырып, ушул маселелер боюнча биз парламентте карап угушубуз керек. Элдин үнүн ушул жерде биз ачык талкуулашыбыз керек. Нааразычылыктар аябай көп бүгүнкү күндө. Үчүнчү маселе мына курулуш тармагы боюнча. Эң туура айтты. Мына Акыл Тогузбаевич маселени кабыргасынан коюп атат. Себеп дегенде биздин дарегибизге бир топ өлкөдөгү курулуш компанияларынын жетекчилери кайрылып атат. Мына аталган министрлик, курулуш архитектура министрлиги өзү каалагандай тарифтерди коюп алган. Бул адатта тарифтер эң кур дегенде министрлер кабинети, жогорку кеңеш тарабынан да каралыш керек да. Ошонун негизинде үйлөрдүн чарчы метрлери кымбаттап, элдин сатып алуусуна чоң түйшүк жаратып атат булчу. Ошон үчүн мындай нааразычылыктар боюнча дагы мына тийиштүү парламенттик комитет, курулуш архитектура боюнча, транспорт боюнча комитет Кубанычбек мырза эмки жумада сиздер комитеттин кароосуна ушул маселени алып чыккыла, талкуулап, андан кийин пленардык жыйында карайлы. Бул боюнча нааразычылыктар аябай көп. Ретке келтиришибиз керек. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул жерде парламент ушундай маселелерди элдин көйгөйүн ачык талкуулай турган бийик трибуна. Биз ошол
укугубузду туура пайдаланышыбыз керек.